Сону локациядан жаңы салынган ички сырткы ремонттору толук түрдө бүткөн, кирип эле жашай турган 2 кабаттуу үй шашылыш түрдө сатууга чыкты туугандар. Эң негизги бардык документтери так таза колдо, 4 сотык жер аянтында жайгашкан. Бул жерде коммуникациянын бардыгы центральный, газ, канализация, суу, свет бардыгы бар. 500 метр аралыкта мектеп, бала бакча жайгашкан. Анан күнбатыш тарабында сейилдөө үчүн парк, балдар ойноо аянтчасы, анан кичи футбол аянтчасы дагы бар туугандар. Бул жерде так дарегин айта турган болсок, профсоюз Зима көчөсү 138 дарекке келсеңиздер, дал ушул сатыла турган үйгө келесиздер туугандар. Бул жерге келүүнүн жолун айта турган болсок, күнбатыш тараптан Махатма Ганди көчөсүнөн, тагыраагы Көлмөнүн поворотунан Боталиев көчөсү менен күнчыгышты көздөй келсеңиздер болот. Күнчыгыш тарабынан болсо, Тоголок Молдо көчөсүнөн күнбатышты көздөй Шербакова көчөсү менен кирип келсеңиздер дагы болот. Ушул Шербакова көчөсүнөн дагы шаардын бардык тарабына автобус каттамдары каттайт. Үйдүн сатыла турган баасы 240 000 долларга бааланууда. Дагы сүйлөшүү жолдору болот. Эсин номери экранда турат, түз эле чалып байланышсаңыздар болот. Бизден алыстабай туруңуздар, бир катар үйдү четинен сиздерге көрсөтүп берели. Бул жер көрдүңүздөр, эшиктин асты бул жагынан жол өткөн. Бул жакка киргизип туруп, бул жерге 3-4 унааны токтотуп койсоңуздар болот. Көчө тарабына дарбаза, калиткалары бардыгы орнотулган, песка блок менен тосулган. Жүрүңүздөр, үйгө кирели. 4 сотык жер аянтында жайгашкан, көрдүңүздөр, туура 4 чарчы формада 16 га 25 размерде участоктун размери көрдүңүздөр. Бул жак жагы бурчаткалар төшөлгөн, жашыл зона, ак кайың, арчалар бардыгы отургузулган. Бул жак тарабында сырткы ажатканасы, бул тарабына деле арчасы отургузулган туугандар. Көрдүңүздөр, алсаңыздар, килемиңиздерди, төшөгүңүздөрдү, мебель техникаларыңыздарды алып келип эле сразу кирип жашасаңыздар болот туугандар. Көрдүңүздөр, үйдүн астына лестницалар бардыгы бетондон куюлуп, четтерине ушундай темир решеткалар менен тосулган. Жүрүңүздөр, үйгө кирип бир катар сиздерге көрсөтүп берели. Негизги эшиктен киргенде эле пут чечме жайы кенен, бул жагында бой күзгүсү орнотулган туугандар. Бул жагына бир раковинанын орду дагы бар. Бул тараптан үйгө кирсеңиздер, анан бул лестница менен 2-чи кабатка чыгасыздар туугандар. 2-чи кабаттын астындагы бул жагын кладовка кылып койгон, ичинде аристон дагы орнотулган. Бул жак тарабы болсо ажатканасы туугандар. Раковинасы, унитазы бул тарабына дагы орнотулган. Жалпысынан үйдө 4 жуунуучу бөлмө бар. Бул жак жагы 2-чи кабатка чыккан лестницасынан чыгып сиздерге 2-чи кабатты көрсөтөйлү, анан 1-чи кабатын көрсөтөбүз. 2-чи кабатка чыккан лестницасы жыгачтан, 1-чи кабат менен 2-чи кабаттын ортосу монолит менен жабылган туугандар. Келиңиздер, 2-чи кабатка чыкканда эле туштагы эшикке киргенде бул жагы жуунуучу бөлмөсү, унитазы, раковинасы бардыгы коюлган. Жалпысынан 2-чи кабатта 4 спальный бөлмө бар. Оң тараптагы 1-чи эшикке кире турган болсок, бул жагы мастер спальный туугандар. Көрдүңүздөр. Өтө сонун, бул жак тарабы эркер болгондугу үчүн 2 терезе коюлган, жылытуу батарейкалары орнотулган. Бул жагын TV зона кылып койсоңуздар болот. Анан өзүнүн жуунуучу бөлмөсү бар. Раковинасы, унитазы бардыгы бар, 100% кафель басылган. Бул тараптан террасага чыксаңыздар дагы болот. Мынакей, көрдүңүздөр, эс алып олтурсаңыздар болот. Бул жагынан күндүн батканын, закатын тамаша кылып, романтичный стол-стулду ушул жерге коесуздар дагы. Эс алып олтурсаңыздар болот. Жүрүңүздөр, андан ары көрсөтөйүн. 1-чи кабат, 2-чи кабат полдору толук түрдө ламинат басылган. 1-чи кабаттын теплый полу водяной болсо, 2-чи кабаттыкы электрический теплый пол. Бул жагы детский бөлмө, балдарга ылайыктуу болуп ремонттору жасалган. Андан бери болсо, бул жак жагы дагы бир кенен бир спальня. Үйүңүздөргө конок келип конуп калганда ушул үйгө жай кылып берсеңиздер болот. Андан ары бул жак жагы дагы бир детский бөлмө. Көрдүңүздөр, ремонттору бардыгы сонун жасалган. Алып эле кирип жашасаңыздар болот. Бул үйдүн эшиктери бардыгы доборлору менен под заказ жасалып келинген. Өтө сонун туугандар, көрдүңүздөр, туура 4 чарчы формадагы 4 сотык жер аянтында жайгашкан. Үйдүн фундаменттери бийик, бышкан кирпичтен салынган, сырты пеноплекс менен жылууланып, декор менен кооздолгон үй. Жүрүңүздөр, эми бул жак тарабын көрсөтөйүн. Киргенде эле бул жери кенен болгон холл, ашкана катары колдонулат. Бул жагында ашкана фартуктары бардыгы тагылган, турба түтүкчөлөрү септикке чыккан канализацияга. Бул жагынан газдын турбасы дагы тартылып киргизилген туугандар. Өтө сонун. Бул жак тарабы TV зонасы болуп калат. Анан эркер болгондугу үчүн 3 пластик терезеси коюлган. Жылытуу батарейкалары бардыгы орнотулган. Андан бери бул жак тарабынан бир чакан болгон спальный бөлмөсүнө кирсеңиздер болот. Көрдүңүздөр, чындыгында ремонттору сонун жасалып. Бул тарабы болсо, мынакей, кенен болгон зал бөлмөсү, конок бөлмөсү. Алып эле мебель техниканы алып келип орнотуп алып кирип жашасаңыздар болот. Чоң болуп ушундай полдон потолокко чейин бой күзгүсү дагы бар. Бул жак тарабына бир сонун бир чоң телевизорду орнотуп коесуздар, өзүнчө эле кинотеатр болот экен.
Жарашыктуу болгон люстралары дагы бардыгы тагылган. Сонун экен туугандар. Баасындагы сонун койду, 240 000 доллар кеми бар деди. Бул тараптан сыртка чыксаңыздар дагы болот. А бул жак жагында болсо общий жуунуучу бөлмө, ажатканасы жайгашкан. Көрдүңүздөр, а? Унитазы, раковина күзгүлөрү бардыгы коюлган. Анан эң жаккан жери ушул жер болду туугандар. Кирме чыкма болгон 2 бөлмө бар. Бул жагында көрдүңүздөр, спальный бөлмөсү. Мынакей. Көрдүңүздөр, а? Бул жерге бир чай иче турган стулду коюп алып, ушул жерде эс алып олтурсаңыздар дагы болот. Бул жак тарабы TV зонасы туугандар. Мына ушундай, көрдүңүздөр, а? Сиздерге болгондой толук түрдө көрсөтүп бердик. Андан бери бул жак жагы мынакей туугандар. Топкасы ушул жерде жайгашкан. Биринчи кабаттын полу водяной теплый пол болсо, экинчи кабаттыкы электрический теплый пол. Мынакей, көрдүңүздөр, а? Үйдүн сырты өтө сонун. Фундаменттери бийик, житки траверти менен кооздолгон, сырты пеноплекс менен жылууланган. Анан крышанын көрдүңүздөр, өстүрмөлөрү, жанагы террасанын астындагы потолоктору бардыгы ушундай туникефон менен кооздолгон. Бул жагы жашыл зона, ак кайыңдар отургузулган. Бул тарабында арчалары деле отургузулган. Көрдүңүздөр. Бул жак четинен болсо, үйдүн арт тарабынан кирген эшикке чейин бардыгы ушундай брусчаткалары басылган. Кыскасын айтканда, алсаңыздар кирип эле жашайсыздар да. Бир но деген жери ушул үйдү сатып алышыңыздар керек болду туугандар. Баасын 240 000 доллар кеми бар деп шашылыш түрдө сатууга койду. Эгерде ушул үй сиздерге жаккан болсо, экрандагы номерлерге түз эле чалып байланышып, келип көрүп жаккан болсо баалашып алсаңыздар болот. Жакшы жери 500 метр аралыкта мектеп, бала бакча, бул жагында сейилдөө үчүн парк, балдар ойноп аянтчасы, кичи футбол аянтчасы, анан Азиз базарыга дагы жакын. Баят базар. Билесиздер, а? Ушундай туугандар, баасын 240 000 доллар деди. Кимге жаккан болсо, чалып байланышып, тезинен ээсин чакырып туруп сатып алыңыздар.